Top Sport KG Тартулай. Sports Awards 2019. Алар bir туунун астында биригип, талыкпай менет кылышты. Жашасын Кыргызымдын батырлары. Арваңыздар, ардактуу кыргыз спортунун каймактары, спорттун мыкты жылдыздарын тарбиялаган машыктыруучулар, спорт федерациясынын президенттери, өкүлдөрү жана ардактуу меймандар, бүгүнкү Sports Awards 2019 улуттук спорт мыктыларына сыйлык тапшыруу салтанатына кош келиңиздер. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу айымдар жана мырзалар, Sports Awards 2019 сыйлыгы быйыл 6-чы ирет өтүп жатат. Мына ушул салтанаттан сиздер менен жүз көрүшүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Адемесе урматтуу айымдар жана мырзалар, салтанатты ачып бериш үчүн ушул Sport Awards-тын негиздөөчүсү, өзгөчө биздин мыкты айымыбыз, сиздердин дүркүрөгөн кол чабыңыздар менен сахнада Динара Орозбаева. Шандура колчаулар менен сахнада Sports Awards улуттук сыйлык тапшыруу салтанатынын негиздөөчүсү, Кыргыздын кыйын кызы Динара Орозбаеваны чакырууга уруксат этиңиздер. Кол чаап тосуп алабыз. Динара Орозбаева. Кол чаап туралы Динара Орозбаева. Динара Орозбаева, караңыздарчы, кандай татынакай. Ушул Sport Awards мынакей 6 жыл болду. 6 жылдан бери 6 жылга жашардыңыз. Микрофон сизде. Рахмат. Бүгүнкү сыйлуу салтанатка кош келипсиздер. Эгер мүмкүн болсо мен орусча эле сүйлөйүн, потому что мен каждый год по-кыргызски говорю, и все время я путаюсь, поэтому я очень извиняюсь, я прошу прощения и хочу просто по-русски выступить сегодня. Можно всех попросить встать? Можно встать, пожалуйста, я вас прошу. Посмотрите друг на друга, давайте пожмем друг другу руки. Пожмите друг другу руки, пожалуйста, да. Можно друг друга обнять. Давайте обнимем, я бы тоже обняла, но давайте обнимем друг друга. Давайте, гости, дорогие ребята, спортсмены. И теперь давайте все похлопаем сами себе. Давайте похлопаем. Давайте похлопаем. Похлопали. Присаживайтесь, пожалуйста. Вам спасибо. Вам спасибо, что вы есть у нашего народа. Дорогие наши спортсмены, дорогие наши батыры. Вы же батыры современного времени. Это вы. Спасибо огромное, что вы есть у нашего государства. Вы объединяете, вы поднимаете флаг на мировой арене. Вы наша гордость. Вот еще один год прошел, каждый год мы переживаем.
будем ли в этом году мы проводить это мероприятие, получится ли нам деньги найти, поддержит ли кто-то нас. Мы всегда, вот наша маленькая команда, да, мы всегда вот в поисках и от души болеем за вас. Наши ребята все безвозмездно работают, все ради вас, понимаете? Сегодня ваш праздник, поэтому всем спортсменам желаю удачи, всем спортсменам, а всем родителям огромный поклон за ваше терпение и веру в ваших детей. А всем вот здесь гостям, которые нас пришли поддержать, опять-таки вам тоже спасибо, что вы всегда приходите, нас поддерживаете. И в этот год самый важный год, год Олимпиады 2020. И я бы хотела пожелать нашим выступающим спортсменам тоже удачи. Вот, я опять-таки не готовилась, я всегда не готовлюсь, потому что когда я готовлюсь, я очень плохо выступаю. Но я надеюсь, я хорошо сейчас выступила. И давайте начнем, и всем удачи. Спасибо. Разычылық білдірейіз. Динара Орозбаеваға дағы бір жолы шаңдура қол чап қойылы. Урматтуу мекендештер, ардактуу спорт ышкыбыздары. 2019 жыл Кыргыз спорты үчүн ийгилик жылмайган жылдардан болду. Намысты колдон алдырбаган, кандай гана кырдаал болбосун, элим, жерим үчүн деп Кыргызстандын кызыл байрагын бийиктикке желбиретип турган гана мыктылар мына ушул бир аянчыда чогулуп отурушат. Дагы бир жолу бүгүнкү спорттук майрамыбыз куттуу болсун деп анда бес сыйлыктарды тапшырууну баштоого уруксаат этиңиздер. 2019 жылы өзгөчөлөнгөн номинацияга кирбей калган спортчуларга дипломдорду тапшыруу аземин баштайбыз. Демек, спорттогу бийик жетишкендиктери жана талыкпас эмгеги үчүн кармашып мушташуу чебери Азамат Эсеналиев сыйланат. Дүркүрөгөн кол чабуулар менен тосуп алабыз. Азамат Эсеналиев, кармашып мушташуу чебери. Азамат Эсеналиев биздин Кыргызстаныбыздын эң мыкты күчтүү адамы. Караңыздарчы бас келатканын. Азамат Эсеналиевдин берген маегин окусаңыздар, эч бир нерсеге ыйык жерим Кыргызстанды алмаштырбайм деген маеги бар. Азамат мырза, сыйлыгыңыз кут болсун. Ардайым патриоттук духуңуз жазылбасын. Кыргыз спортуна кошкон салымыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Азамат Эсеналиев Федор Емельяненко менен урушуп кетсе, Азамат байке биринчи минутта деле утуп салат. Ага чейин бир жыл бою маңдай терим менен, эбегейсиз эмгеги менен спорттогу өзгөчөлөнгөндүгү үчүн, бийик жетишкендиктери жана зор эмгеги үчүн Бакыт Кыдыковду сыйлайбыз. Кол чабуулар менен сахнага Бакыт Кыдыковду чакырабыз. Кыргыздын намысын талашкан жигиттерибиз дүркүрөгөн кол чабуулар менен тосуп алсак, Бакыт Кыдыков, куттуктайбыз, сыйлыгыңыз кут болсун. Чыныгы спорт чеберлеринин жүрөгүндө жөнөкөйлүк, бирок көзүндө жеңишке деген мындай бир намысты каардуу белги турат экен. Мына ушундай намысты колдон алдырбаган уул кыздарыбыз сахнага келип атат. Айдай Орозбековага кол чабабыз. Айдай, браво. Айдайды мындай татынакай көйнөк, мындай сулуулугу менен спорттук чындыгында аябай сулуу экен Айдай. Спорттук дагы эч ким ойлобосо керек. Айдай азаматсыз. Айдай сулуу экенсиз, аябай. Сыйлыгыңыз кут болсун. Спорттогу бийик жетишкендиктери жана талыкпас эмгеги үчүн машыктыруучу Нурбек Оросулбаев сыйланат. Кол чабыңыздар. Машыктыруучу Нурбек Оросулбаев 2019 жылы өзгөчөлөнгөн номинацияга кирбей калган спортчуларга берилүүчү диплом менен сыйланат. Дүркүрөгөн кол чабуулар менен тосуп алсак. Урматтуу мекендештер, биз башка иштер менен алек болуп жүргөндө, мына ушул машыктыруучулар алыптарды таптап атты. Аларды бийик деңгээлде машыктырып жатты. Нурбек Оросулбаев кол чаап туралы. Сыйлык кут болсун, Нурбек. Ошондой эле тез арада кучак жайып,
жаштарды спортқа тартуда қошқан салымы үшін Спорт стейкинг федерациясы сыйланат. Қол шаулар менен Спорт стейкинг федерациясы жана федерацияның президенті жаңылбасақ Жақшылық Матанов. Барбы? Жақшылық, келіңіз. Спорт стейкинг федерациясы. Мұна сахнағадағыз чұрқап келатат спорт менен. Сізге разычылық білдіреуіз. Динарайым, бар болыңыз үшін өле қырғыз спортына салым қошып, қырғыз спортшыларын қолдап, қоштап келесіздер. Азыр болса, бейзанда бір жақшынақай номер менен уланталы кесіптештер. Оша деп расмый бөлігіз аяқтады. Адабесе спортшылардың геймінің атқарушы үшін тосалыңыздар, сіздер алдыңыздарда республикамызға белгілі ырчы мырза, Замир мырза. Замир мырза, дүркірген қол чаулармен тосалыңыздар. Спорт майрамыңыздар құтты болсын. Салт санасын сақтаған ел жүректер батыр шыққан елім жерім деп таңдаған жаны көп жоны чапқан ата жұртқа чеп құралған намысыңды бекем сақта даңқта еліңді биік тұтпын жерегіңді тайманбаған ел қаранында манасқаны алдырбаған ер арғымақтар дүбірт салып шаңып майданы қыл жайнашқан таймаштарда жанын беріп қармашқанда шер өнеріңді өрге чап жаңа шуда чиырулай бер Аберден құралған, намысқа бек жаралған, батасы бар елің үшін, жерің үшін, көкке жеткен күйік жан. Жашасын қырғыз спорты. Замир мырза. Жашасын біздің батырлар, жашасын спортшылар. Бар болыңыздар, майнаңыздар мен. Замир мырза, жана Ханышавичлер тобы. Урматтуу спортчулар, бардыңыздарға көгүлдү кеч каалайбыз. Азыр жагымдуу чыгармасы менен бул жакка элибиздин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Кыргыз Республикасынын эмгек сирген артисти жана албетте ошо менен биргеликте спортчу жигит Ал Кайрат Примбирчиев.
жараткан берген жагдайда тайманбас тайбас эр кайда жүрөгү баатыр туусун тутар мүрөгү жалтыр суусун жутар жан кайда канаты сынса кайнардан кара тер түшсө кайрадан бек намыска турар жигит мекенимде улам жигит кайралган гүл сары чапкан чаң төрү кабылан көк жал көк бөрү кайратың таштодой жүрөгүң солуп маш ботой көкөй кести жан дил алса көкүрөк жазбай тизгин алда кайратың таштодой жүрөгүң солуп маш ботой көкөй кести жан дил алса көкүрөк жазбай тизгин алда талашса темир тал чайнар тарамыш балтыр жал чайнар элдин кыран жигиттери ажыдар жүрөк алып бителге таш чайнар үмүтүң өзүң колуңда үзүлбөй дайым кол сунат анда эмесе алдыңда аргымак жулунат жол сурап гүл сары чапкан чаң төрү кабылан көк жал көк бөрү кайратың таштодой жүрөгүң солуп маш ботой көкөй кести жан дил алса көкүрөк жазбай тизгин алда кайратың таштодой жүрөгүң солуп маш ботой көкөй кести жан дил алса көкүрөк жазбай тизгин алда чаң төрү кабылан көк жал көк бөрү кайратың таштодой жүрөгүң солуп маш ботой көкөй кести жан дил алса көкүрөк жазбай тизгин алда кайратың таштодой жүрөгүң солуп маш ботой көкөй кести жан дил алса көкүрөк жазбай тизгин алда Чоң рахмат. Кайрат мырза, сахнадан кетпей турсаңыз, сыйлык тапшыруу аземине катышасыз. Сөзсүздө. Саламатсыздарбы? Чын жүрөмдөн куттуктайм бардык жеңүүчүлөрдү. Жана ошондой эле бардыгыңыздарга, жалпы спортчуларга ийгиликтерди каалайм. Бийик жетишкендиктерди каалайм. Бар болуңуздар. Жеңүүчүнү аныктоо үчүн биз сахнага Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Алы Карашев жана Айтылуу Балбан, Олимпиаданын вице-чемпиону Канат Бегалиевди чакырабыз. Саламатсызбы? Алы Азимович, кош келдиңиз. Анда эмесе жеңүүчүнүн аты жөнү. Саламатсыздарбы? Ал Азимович, кечиресиз, алгач экранга көңүл бурсак, кана эмесе ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер арасында 2019 Кыргызстандын мыкты спортчуларын сыйлоо салтанаты. Талапкерлер, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер арасында мыкты спортчу айым Беризат Жаныбек кызы, бадминтон, Гүлзада Калыгул кызы, жеңил атлетика, Чыныгүл Шайдуллаева, кол күрөш. Азыр биз мынакей ичин ачып, чында эле эч ким билбейт. Жеңүүчү болуп Гүлзада Калыгул кызы. Жеңил атлетика боюнча спорттун чебери. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер арасында мыкты спортчу айым
Қалығұл қызы Гүлзада. Қол шаулар. Гүлзада көп қырғызстандық айымдар үшін өрнек болып береді. Үлгі болып береді. Қол шап, қолдап тұралы. Гүлзада, сыйлығыңыз құт болсын. Сізге микрофон сұналы бәлкім. Сыйлық құт болсын. Рахмат. Анда мен бір-екі сөз айтайын. Гүлзада, сыйлық құт болсын. Урматты спорт көрермандары, спорт денсаулықтың бұлағы, спорт келечек дегендей. Жалпы шул құттықтайым бүгінгі шундай чоң салтанат менен дайыма қырғыздың желегін желбіретіп, туысын көтеріп, қырғыздың гимн ойнатқанға жетшіп жүрер әлік. Спортшылар, ұйыштырушыларға терең рахмет білдірем. Разышылық білдіреміз, урматты Алла Зимович. Қырғыз Республикасының жоғарғы кеңесінің депутаты Алы Қарашевке қол шабамыз. Бар болыңыз, ішіңізге игіліктерді қалаймыз. Урматтуу спорт ышкыбыздары, ардактуу спорт көрермандары, кейинки сыйлык мыкты грэплинг чеберине тапшырылат. Анамесе сыйлык ээлерин аныктоо үчүн сахнага Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Улукбек Ормоновду, ошондой эле НТ Спорт телеканалынын башкы редактору Гүлзада Жолдошованы чакырабыз. Кол чап тосуп алабыз. Андамесе саламатсызбы? Кош келипсиз. Барыбыз экранга көңүл бурсак. Sports Awards 2019. Кыргызстандын мыкты спортчуларын сыйлоо салтанаты. Талапкерлер: мыкты грэплинг чебери Достук Жолдошев, Абдылдабек Кекенов, Тылымбек Маамытов, Абдурахман Муртазалиев. Мына ушул балбандардын кимиси мыкты экендигин азыр билебиз. Саламатсызбы? Абдурахман Муртазалиев. Абдурахман Муртазалиев, мыкты грэплинг чебери. 2019 жылдын мыкты спортчусу Абдурахман Муртазалиевди сахнага чакырабыз. Биздин спортчубуздун өкүлү келиптир. Өзү жок болсо дагы бул жака жакын адам жөнөтүрүп туруп бул колчалар жетсин ошо. Саламатсыздарбы, урматтуу спортчулар, биздин спортсмендер, биздин баатырлар. Кыргыз мамлекетинин желеги чет өлкөдө 2 жолу көтөрүлөт. Кыргыз Республикасынын президенти барган кезде Кыргыз Республикасы спортсмендери жеңишке жеткенде көтөрүлөт. Ошондуктан биз булардын баатырларыбыз, мен бардыгына терең таазим кылам. Аман болуңуздар. Мына азыр Азамат Муртазалиевке баатыр деген наамдан тышкары мен атайын сертификат ала келдим. Спортчулар бардыгы билет, биздин Биксер деген атайын ишканабыз бар. Спортчулардын кийимдерин тигет. Ошолор 50.800 сомго атайын сертификат берип жиберишти. Барып ушул суммага кийинип алса болот биздин баатырыбыз. Кол чоолор болсун, баракелде. Уюштууларга рахмат, ушундай биздин баатырларды аңтаган. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Анда Гүлзада айым, сизге дагы сөз берели. Бир-эки сөз сүйлөп коеюн. Чындыгында бүгүнкү мааракебиз жаркын мааракеге ушундай келип, спорт сүйүүчүлөр, ошондой эле спортко салымын кошуп жаткан адамдар бүгүн топтолуп турабыз. Ушул майрамыбыз куттуу болсун. Дагы бул маараке көп жылдар бою улана берсин, себеби спорт күн сайын өсүп, өзүнүн
күйөрмандарын топтоп турган учуру. Андыктан бул жерде топтолгон бардык спортчулар менен мен сыймыктанам, себеби сиздердин кылып жаткан эмгегиңер, ошондой эле жетишкендигиңер бул мамлекеттин жүзү жана баякы сыймыгы десем жаңылышпайм. Андыктан бардыгыңыздарды чын дилим менен куттуктайм. Спорт өсө берсин, жаркын келечек баарыңыздарга каалайм. Кыргызстан алга. Чоң рахмат. Разычыл билдиребиз. Орун алып бериңиздер. Бар болуңуздар. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Анда эмесе кийинки сыйлыгыбыз бар. Жыл жаңыргы, прорыв года. Мына ушул сыйлыкты тапшыруу үчүн сахнага. Анда эмесе келиңиздер, азыр сахнага академик, профессор, атагы ааламга кеткен алтын колдоо дарыгер травматолог Сабырбек Жумабековты жана кабарлар агенттигинин жетекчиси Үмүт Мукамбетованы чакырабыз. Келиңиз. Кол чаап тосуп алабыз. Биздин мыкты айымыбыз кабарлар агенттигинин жетекчиси Үмүт Мукамбетова. Саламатсызбы, кош келипсиз. Саламатсызбы. Үмүт айым, анда биздин күйөрмандар менен чогуу баарыбыз экранга назар салып, талапкерлердин аты жөнүн билип, кемеси мыкты болгондугунан анан сиздин конверттен билсек. Канаки, келиңиздер. Sports Awards 2019. Кыргызстандын мыкты спортчуларын сыйлоо салтанаты. Талапкерлер: жыл жаңырыгы. Нурадин Рустамбек уулу. Бокс: Чыңгызхан Сагыналиев. Дзюдо: Никита Цой. Тай-бокс. Бул балбандардын кемеси мыкты болду экен. Бүгүнкү көптөн күттүргөн сыйлыктын ээси Нурадин Рустамбек уулу. Нурадин Рустамбек уулу. Кол чабуулар менен тосуп алабыз биздин мыкты спортчуларыбыз. Караңыздарчы, экинчи позициядагы Сагыналиевден болгону 3 упай алдыга озуп, жыл жаңырыгы аталып отурат. Сыйлыгыңыз кут болсун. Талыкпас эмгектин, маңдай тердин жана бийик үмүт арткандыктын артында жыл жаңырыгы болуп отурат. Куттуктайбыз. Үмүт айым, сизге сөз берели. Урматтуу спорттун көрмандары жана спортчулар, мени жогоруда айтып кеткендей кабарлар KG маалымат агенттигинин жетекчиси болом. Менимче менин кесиптештерим журналисттерге бул спорт өкүлдөрү абдан жакынбыз. Анткени булардын жеңишин биз мүнөт санап, саат санап, секунд санап ар дайым күтөбүз. Анткени кимибиз биринчи жазсак, ошол кишинин аты чыгат деп. Бүгүнкү биздин Кыргызстанда канча жол көрүп жатабыз, кыргыздын желегин желбиретип, улуу жеңиштерди алып келе жатат. Булар мен абдан уюштуруучуларга ыраазы болуп жатам, анткени баатырлар деп буларга туура баа бериптир. Сиздер дайым жеңип туруңуздар. Ал эми биз журналисттер ар дайым силерди даңктап, даңазалап жазып туралы. Чоң рахмат, баракелди. Кабарлар KG маалымат агенттигине баш багып турсаңыздар, маалыматтарды биринчилерден болуп, спорт жаатындагы жетишкен ийгиликтерди мына ошол жактан окуп турасыздар. Үмүт Мукамбетовага кол чаап коюңуздар. Урматтуу меймандар, ардактуу биздин спорт күйөрмандары, анда биз музыкалык тыныгууга орун берели. Алдыңыздарда эл аралык сынактардын жеңүүчүсү, эстрада ырчысы Тима Мукашев ырдайт. Тосуп алыңыздар. Кутмандуу кошо кечиңиздер менен. Алатоо ак калпагын кийген кезде аскасы көк асманга тийген кезде мен дагы жолго чыгам таңды тосоп
ысык көл жердің көзі қырлар қашып адырлар көкірегі тоқой чачып найралар қан тамыры чоқатажып себеби топчулары ар бир ташып кең түздү гүлденелүү кыргыз жери күн жүздү берекелүү кыргыз жери. Bayramınızlar kutlu olsun. Ardayım желегибиз биикте желбиреsin. Sizlerge direkt tazim. Hurmatlı bizim batırlar. Asmanımız her daim açık olsun. Yıldızlar gök betinden öçkön кезде жарык нур жер жамалын өпкөн кезде гүл чалган толар койнун ачкан кезде дил жаркын таң күлкүсүн чачкан кезде көркүмө көр кошулар кыргыз жери сезилет ата эненин ыйык Чоң рахмат, бар болыңыздар. Чоң рахмат. Күйөрмандардағы көп нәрсенің четшет, ошон үчүн күйөрмандарға дагы ыраазычылык билдирели. Анемесе сыйлык тапшырууунун экинчи бөлүгүнө өтсөк, биз азыр улуттук спорт түрлөрү боюнча мыкты спортчуну аныктайбыз. Ал үчүн бизге улуттук спорт түрлөрү боюнча дирекциянын директору Айбек Ажыгулов жана коомдук телерадио берүү корпорациясынын КТРК спорт телеканалынын баяндамачысы Бактыгүл Момбекова жардамга кол сунсун. Келиңиздер. Кол чабуулар менен Айбек Ажыгулов жана Бактыгүл Момбекова. Арыбаңыздар, кутмандуу кечиңиздер менен. Конвертти шашпай алып чыксаңыз болот. Элдияр Сексенбаев. Алыш күрөш боюнча Элдияр Сексенбаев менен эстеликке сүрөткө түшөлү. Сыйлык ээсин куттуктайбыз. Келиңиз. Урматтуу спортчулар, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, биз ошо ата бабадан калган улуу мурасты
атабыз ойнап кеткен ойындарды өнүктүрөлү деп ушу өнүктүрүп урпактарга өткөзүп берели деген ниет менен жүрөбүз. Ушу биздин баатырларга дагы бир жолу кол чаап койсоңуздар, рахмат баарыңыздарга. Спортчулар майрамыңыздар менен эмгекти баалаган Динара Орузбаевна сизге рахмат. Кыргызстан өнүгө берсин. Рахмат. Чоң рахмат. Биз ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе дагы бир жолу улуттук спорт түрлөрү боюнча дирекциянын директору Айбек Аджыгулов, ошондой эле КТРК спорттун баяндамачысы Бактыгүл Момбекова болду. Бизде дагы бир ардактуу наам бар. Бийик ашуулар, узак, татаал жолду басып, мына бүгүнкү күндө ийгиликти жаратып отурат. Анда эмесе биздин кийинки наам бул олимпиадалык спорт түрлөрү боюнча мыкты спортчу. Жеңүүчүнү аныктоо үчүн сахнага кармаш урушу боюнча дүйнө кубогунун ээси Жайыл Жакшылык уулун жана азыр гана алдыңыздарда ырдап кеткен Арина Тургунбекованы чакырабыз. Жайыл мырза, кош келиңиз. Кармаш урушу боюнча дүйнө чемпиону, дүйнөлүк кубоктун ээси Жайыл Жакшылык уулу, кол чабуулар. Жана Арина Тургунбекова. Жайыл байкени мен бала кезимден бери, кичинекей беримден бери тааныйм, вообще өзгөрүлгөн жок. Ошол бойдон, жап-жаш бойдон. Дароо сездик, чуркап чыгып кучактадың го? Ооба, жап-жаш бойдон. Рахмат. Албетте бунун бардыгы спорт, келиңиз. Бүгүнкү жеңүүчүсү Улукбек Жолдошбеков болду. Эркин күрөш боюнча биздин мыкты спортсмен келе аткана бир шаңды дүркүрөтө кол чаап кубаттап турабыз меймандар. Жыйынтык боюнча Жолдошбеков алдыга озуп чыкты. Улукбек Жолдошбеков. Канаки кол чаап туралы. Олимпиадалык спорт түрлөрү боюнча мыкты спортчу. Эгерде биздин намысты колдон алдырбаган кыраныбыз келе албай калса, өкүлдөрү чыгып койсоңуздар болот. Барбы? Келиңиз, кол чаап туралы. Жеңиштин даамы маңдай тер төккөндө гана даамдуу болот. Аны мына ушундай жеңишти таткандар гана билет. Арыбаңыздар. Ооба. Нарында иш-чаралар менен жүрөт. Сиз өзүңүз тааныштыра кетсеңиз. Мен Күрөш федерациясынын вице-президенти болом, Байгазы Кенжебаев. Ошо бүгүн Улукбек инибизди өзүнүн жердештери машина белек кылып, ошол кече иш-чарасы менен кеткен. Ошо жолдон кармалып келе албай болуш керек. Рахмат бардыңыздар ошо Улукбекти колдоп, сүрөп турганыңыздарга. Рахмат. Сизге да чоң рахмат. Интернет майдандарында өзүңүздөр көрүп атсаңыздар керек. Өзүнүн жердештери BMW X5-тын жаңы үлгүсүндө машина белек кылышты. Да бир жол куттуктап кол чаап койсоңуздар болот. Ал эми сиздерге дагы ыраазычылык билдирип, сизге дагы бир эки сөз. Саламатсыздар, урматтуу спорт көрөрмандары, ушу биздин кыргыз элибиздин спортчулары. Эмне демекчиз, ушу бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Айрыкча ушул жерде ушу жеңишке жеткен, ушу сыйлык алган спортчуларыбызды чын жүрөктөн куттуктап кетмекчибиз. Жана ошондой эле ушу быйыл Кудайым буйруса, ушу Олимпиада жылы болуп атпайбы? Ошо Олимпиада жылында да кыргыз элибиздин ушу туусу ошо Олимпиадада бийик көтөрүлсүн демекчибиз. Рахмат баарыңар. Бар болуңуз. Чоң рахмат. Сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Аман болуңуз. Көптөгөн жетишкендиктерди каалайбыз. Орун алып берсеңиздер. Урматтуу меймандар, биз сыйлык тапшыруу аз эми улантабыз. Кийинки номинация олимпиадалык эмес спорт түрлөрү боюнча мыкты спортчу. Жеңүүчүнү аныктоо үчүн сахнага топ спорт кейджинин башкы редактору Базарбек Абдураимовду, ошондой эле кыргыз телевидениясынын алып баруучусу Актилек Гүлжигит кызын чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Канаки, келиңиздер. Конвертти карап, айтыңыз. Төртөө тең татыктуу, төртөөнүн бирөөсүн айтыңыз. Эң мыкты деп Авазбек Аманбеков табылды. Куттуктайбыз. Бирок
Аваз мен қошынан болады. Почта арқылы бербейлі анда. Мен қошынан болады. Мен беріп жіберемін. Жоқ, шын өліп кетейін берем. Жоқ, берем, мен жақта жасайды. Жоғалтпай беріп қойыңыз. Чоң рахмат. Базарбек Абдраимов, Ақтілек Гүлжігіт қызы. Құрметті меймандар. Аваз, ушул интернет арқылы көріп алсаң болады. Мен алдым, мен саған бүгін жеткіріп берем. Сүйіншісін 1000 сом беріп қой. Рахмат. Құрметті меймандар, кейінгі нам өте өзгөчө, аны тапшыра тұрған адамдарды дағы ырымдап, мына ушул номинацияға байланыштырды. Кейінгі намдың аты мықты команда. Мына ушул мықты команданың есін анықтау үшін бір топ жылдардан бері Қырғыз телевидениесіндегі ардақтудағы абыройлуу бейік Арно концерті деген программа бар. Ошо Ардо концертті көргөндө албетте біз бала кезибизде, біз емес, ата-энебиз бала кезинде өткөздү. Манас, мына ошол Арно концертинин Арно концерти болгонунун сыры, мына ошол жанадагы жетишкендиги эки алып баруучуда, анткени алар дээрлик жарым кылым убакыттан бери бир команда болуп, мына ушул күнгө чейин иштеп келатат. Алдыңыздарда Кыргыз Республикасынын эл артисти Бактыбек Мамытов, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Гүлшан Молдоева, Кыргыз телевидениясынын жылдыздары, легендалары, кол чабуулар менен Бактыбек агай, Гүлшан эже, кош келиңиздер. Урматтуу коноктор, меймандар, караңыздарчы, тирүү легендалар турушат. Биз төрөлүк деле сиздер телевизияда бар болчуңуздар. Азыр карасаңыздар, тең көрүнүп атабыз. Тең көрүнүп атабыз. Мен жашым өтүп баратат. Мына бул ачык каттын ичинде аты жөнү бар экен, келиңиз. Кыргыз Республикасынын волейбол курама командасы. Кол чабуулар менен өлкөбүздүн волейбол боюнча курама командасы. Эгерде мүмкүн болсо бардык команданы чакыралычы. Волейбол боюнча курама команданын өкүлдөрүн. Анткени мынакей мыкты командага дээрлик Кыргыз телевидениясынан өчпөй келе жаткан Арно концерти деп аталган берүүнүн командасы тапшырып жатат. Кол чаап туралы. Кыргыздын кызыл желегин жер жүзүнө желбиретип жүргөн Кыргыздын жигиттери, баатыр жигиттери, сиздерге ийгилик каалайбыз, куттуктайбыз майрамыңыздар менен. Жана ар дайым сиздерден жаңы ийгиликтерди күтөбүз. Сиздерге мындан кийин эми Кудай буйруса олимпиадалык оюндардан жаңы белек ийгиликтерди, медальдарды, жеңиштерди алып келет деген үмүттөбүз. Сиздер менен сыймыктанабыз. Сиздерди куттуктайбыз. Браво, кол чабуулар. Кыргыз Республикасынын волейбол боюнча курама командасы. Гүлшан Молдоева эжекебизде үнүн укуубуз келип атат. Кутман кечиңиздер менен спорт бул жашоо. Спортсуз биз жашообузду элестете албайбыз. Ардактуу биздин спортсмендер улам жаңы бийиктиктерди багындырып бар болгула. Эл сыймыгы, улут сыймыгы болуш. Бул кандай чоң намыс. Улам биздин ала тоого тең ийгиликтерди жарата бериңиздер, бар болуңуздар. Кана өкүлдөр сүрөткө түшөлү. Уруксат берсеңиздер, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу кыргыз спортсмендери, урматтуу коноктор. Азыр эми бизге Бактыбек байке менен Гүлшан эженин колунан жакшы сыйлыкты алып отурабыз. Бардыңыздарга майрамыңыздар менен ушул иш-чараны өткөрүп аткан Динара айымдын командасына рахмат айтып,
Біз келечекте қырғыз волейболу дағы алдыға жақсы игіліктерге, жақсы жеңістерге жетишебиз деген тилектерди айтып кеткибиз келет. Алға қырғыз волейболу. Браво! Бар болыңыздар. Қырғыз волейболына өсіп, өнүгүү, бейік жетишкендиктер жана өлкөбүздүн желеген bir топ мамлекеттерди желбиретип, Қырғыз деген, Қырғызстан деген атты ардайым бейіктікке тартулап жүреріңіздер. Бар болыңыздар. Ошондой эле легендарлуу алып баруучулар Бактыбек Мамытов, Гүлшан Молдоевага дагы ыраазычылык билдиребиз. Бар болыңыздар. Расул мырза, негизи биздин спортчу жигиттер, спортчу кыздар ошол спорттун арты менен көптөгөн мамлекеттерди кыдырышат. Анан бир спортчу жигиттин тамашалуу окуясын айтып берейин, албетте сиздердин кол чабыңыздар менен. Бир спортчу жигит Америка барып калат. Анан Америкага барып англис тилин билбейт экен. Сиз билесиз, мен билбейм. Англис тилин билбей, отельде жатып, Америка, сонун шаар экен, Нью-Йорк. Сусап кеттим, лимонад ичим келатат деп бармен барса, бармен американец экен. Анан ушу американец жигитке кайрылып атат. Hi. Can I? Жакшы. Мага бир стакан лимонад куюп берчи. Макул. Рахмат, эчтеке эмес. Сон экен. Доктор, атың ким сенин? Менин атым Маматали. Маматали, сен кыргызсың бе? Орба, мен да кыргыз. Экос кыргыз болуп, эмне жанатан бери англисти сүйлөп тантыратабыз. Биздин кыргыз тили эч качан унутулбайт. Ар бир мамлекетте сүйлөнөт. Жашасын биздин кыргыз тил, кыргыз спортчулар, Кыргызстан Республикасы. Ура! Манас Алыкулов, баракелде, мына ушундай кыргыз тилин дагы, кыргыз спортун дагы, анан кыргыздын канына сиңген, өзгөчө эр жигиттердин канына сиңген кыраандыкты, акшумкарлыкты, бийик жигиттик намысты колдон алдырбай бийик сактаган мыкты улакчы намын тапшырабыз. Бул өзгөчө спорттук Оскар сыйлыгы деген даража менен кетмекчи. Анда эмесе мыкты улакчы сыйлыгын тапшыруу үчүн сахнага легендарлуу улакчы Мукамбет Койчукеевди жана Инстаграмдагы эң популярдуу Көкбөрү KG баракчасынын администратору Эламан Жаңгазиевди чакырат экенбиз. Кош келиңиздер. Анда эмесе азыр Инстаграмга баш багып Көкбөрү алдыңкы /KG деп жазылат экенсиз. Ал жакта Көкбөрүдөгү акыркы жаңылыктардын бардыгы бар. Ошондой эле бизде азыр легендарлуу улакчы Мукамбет Койчукеев. Эң мыкты көкбөрүчү Манас Ниязов. Манас Ниязов. Негизи Манастар кыйын болот. Манас Ниязов келатат. Кана дүркүрөгөн кол чабуулар. Биздин Кыргызстаныбыздын намысын коргогон мыкты улакчы. Канча жылдан бери мыктылыкты эч кимге алдына озутпаган. Сыйлык кут болсун. Манас Ниязов. Акыркы жылдар Манас Ниязов үчүн бир топ ийгилик жараткан жылдар болууда. Албетте Кыргызстанда, анын ичинде Борбор Азия өлкөлөрүндө, керек болсо алыскы АКШга чейин улакты даңазалап келет. Сыйлыгың кут болсун. Урматтуу кыргыз элим, кыргызымдын баатырлары, бүгүнкү майрамыңыздар менен жана сыйлыгыңыздар менен куттуктайм. Ушинтип эле кыргыздын желегин желбиретип, бийиктикте көтөрүп жүрө бериңиздер демекчимин. Анан бүгүнкү иш-чараны уюштуруп, ушундай баатырларыбызды эл алдына алып чыгып, эметип аткан жамааттарга да чоң ыраазычылык билгизем. Таазим кылам. Сизге дагы чоң рахмат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Орун алып берсеңиздер. Эгерде сиз спорт менен машыксаңыз, кайсы спорттун түрүн тандамаксыз? Кыргыз күрөшү деп ойлоп атам го.
Кыргыз күрөшү. Ооба, анткени 2019 жылы ушул жаңылбаса кыргыз күрөшү дагы бир топ ийгиликтерге жетти. Анын ичинде Кыргызстанда биринчи жолу Азиянын чемпионаты өттү. Албетте, кыргыз күрөшүнүн кулачы дагы кенен жаат деп ойлонуп атам. Сизге суроо ушул эле багытта. Эгерде мен спортчу болсом, кайсы спорту тандамаксыз? Эгерде мен көк бөрүнү тандасам, Манас Нияз эмес, Манас Алыкулов болмок да ошондо. Манас Алыкулов. Мыкты улакчы болмокмун. Бирок ал жакка катыша албай калдым, анткени мен чыгармачылык жакка ооп кеттим. Менин бир туугандарым спортсмендер, билсеңиздер, менин иним Гүлжигит мыкты спортчу десем. 2019 жылдагы мыкты футболчу жигиттерибиздин бири Кыргызстандын намысындагы мына ушул футбол жаатында коргоп келе жаткан мыкты футболдук оюндарды көрсөткөн Манас Алыкуловдун бир тууган иниси Гүлжигит Алыкуловго дагы кол чаап коелучу. Баракелде. Рахмат. Манас, азыр анда биз мыкты спортчу айымды аныктайбыз. Мыкты спортчу айымды аныктоо үчүн дагы бир мыкты айым Кактус медианын жетекчиси Дина Маслованы сахнага чакырабыз. Добро пожаловать. Дина Маслова, вы такая прекрасная, вы такая обаятельная. Да. У вас прическа классная, как у меня. У меня 20-20. У меня хорошо. Я вручаю награду в очень почетной номинации. Пользуясь случаем, всех поздравляю женщин с наступающим 8 марта. Итак, лучшая спортсменка по итогам голосования Айсулу Тыныбекова. Айсулу Тыныбекова! Албетте, бул кол чабыңыздар Айсулу бүгүн келе албай калса дагы Айсулуга ушундай сонун маанай болот. Да бир рет колдоп коюңуздар, Айсулу Тыныбекова. Кол чабуулар болсун, мыкты спортчу айым Айсулу Тыныбекова. 2020 жыл башталганы дагы Айсулу алтын байгелер менен, албан ийгиликтер менен, чоң жетишкендиктер менен баштады. Андыктан Айсулуга бир кол чаап коелу. Дина Масловага дагы ыраазычылык билдиребиз. Кактус медианын жетекчиси. Эми, урматтуу коноктор, айымдар жана мырзалар, жана албетте биздин Кыргызстаныбызды таанытып жаткан спортчулар. Көз ачып жумганча убакыт учкан куштай дейт. Мынакей бүгүнкү биздин кечебиз дагы аягына келип калды. Эми азыр ушул бүгүнкү иш чаранын негиздөөчүсү башында ачылышын ачып берден эми жабылышына Динара Орозубаеваны дүркүрөгөн кол чабуулар менен бул жака чакырып коюңуздар. Siz кайка жоголуп кеттиңиз? Топ спорт KG спорттук сайтынын жана мына ошол Sports Awards спортчуларды сыйлоо салтанат негиздөөчүсү Динара Орозбаева. Кол чаап турабыз. Бүгүнкү биздин баатыр кызыбыз десек дагы болот. Мына ушундай чоң иш чараны уюштуруп, Кыргызстанда алгачкылардан болуп, кыргыздын балбандарын сыйлыгын тапшыруу аземин уюштурган. Динара айым анда топ спорт KG-нын атайын сурамжылоосунун натыйжасында 10 мыкты машыктыруучу деп бир жылда эл аралык мелдештерде шакирттери 34 медаль уткан. Баса белгилеп кетели, 34 медальды уткан кармашып мушташуу оюнчу устат Бобек Тотошев табылды кол чабуулар менен. Урматтуу айымдар жана мырзалар, Бобек Тотошев жөнүндө жаңы эле көптөгөн жакшы ийгиликтерди уктуңуздар. Бобек мырза орусча айтканда не только спортсмендерди тарбиялаган, шоу-бизнес өкүлдөрүнүн дагы агайы Бобек агай. Кол чаап тосуп алабыз. Бобек Тотошев мыкты машыктыруучу деп бир жылда эл аралык мелдештерде шакирттери 34 медаль утуп келген. Бар болуңуз агай, сыйлыгыңыз кут болсун. Ошондой эле азыр мыкты федерацияларды аныктайлы. Мыкты федерация деп 2019 жылда грэплинг федерациясы табылды. Кол чабуулар болсун.
Қырғыз Республикасының 2019 жылының мықты спорттық федерациясы Грэплинг федерациясына қол чабуулар болсын. Жыл ішінде көрсөткөн мықты жыйынтыктары үчүн сыйланып жатат. Грэплинг федерациясы сыйлыңыздар кут болсын. Изет Толтоев ағабызға бір дүркірегі қол чабуулар болсын. Бар болуңуз. Легендарлуу Жусуп Толтоевтун уулу. Бар болуңуз. Сыйлығыңыз кут болсын. Манас жана кыргыз күрөшү жөнүндө жөн айтпаптырмын, анткени кыргыз күрөшү негизелеп күрөш федерациясы дагы 2019 жылдагы мыкты федерация деп табылды. Кол чабуулар менен сахнага күрөш федерациясын чакырабыз. Кыргызстандын күрөш федерациясы өкүлдөрү келатышат. Кана эмесе келиңиздер. Кол чаап туралы күрөш федерациясы жылдын мыкты федерациясы намына татыктуу болду. Эмесе бул жакка дал ушул Дастан Жакеевди чакырып койлу, атасынын коштоосунда. Кана бир кубаттап дем күч берип койсоңуздар. Албетте, бүтүндөй кыргыз эли амандыкты, аны менен биргеликте саламаттыкты тилейбиз. Кол чаап туралы келиңиздер. Жашасын Дастан, ура! Шаңдыра кол чаап туралы. Дастан, бул кол чабуулар сизге арналат. Атайын сейлик. Дастан, бүтүндөй кыргыз эли сиз менен. Дастан! Жаша Дастан, ура! Дастан, узак өмүр тилейбиз, амандык болсун, саламаттыгың сак болсун, атасына сөз берип коелучу. Мына ушул Дастандай уулду тарбиялаган келиңиз. Шу бүгүн жакшы эме болуп атыптыр. Бүгүн кыргызыбыздын спортчулары, ушундай спортчулар көп болсун, кыргыз туусун көбүрөөк желбиретсин чет өлкөлөрдө. Ушундай ийгилик силерге баарыңарга. Чоң рахмат. Дагы бир жолу бар болуңуз. Жараткан сиздерге күч кубат берсин. Амандыкты тилейбиз. Канакей келиңиздер, жардам берип коелу. Дагы бир жолу Дастанды шаңдыра кол чаап, алкап коелучу. Аны эмесе, урматтуу меймандар, ардактуу спорт сүйүүчүлөрү, бүгүнкү биздин Sports Awards 2019 улуттук спорт мыктыларына сыйлык тапшыруу аземинин жыйынтыктоо алдында Динара айымга мына ушул 6-чы жолу өтүп жаткан спорт аземин уюштуруп жаткан, негиздеген Динара айымга сөз берип коюуга уруксат этиңиз. Жыйынтыктоо эретинде. Рахмат. Дагы бир жолу чоң ыраазычылык билдирем. Мүмкүн болсо биздин кичинекей чакан команданын балдарын чакырып койсом болобу? Ар жылы ушул балдарды чакырам дейм, бирок ушул сценага чыкпай калышат да. Чыныгы ушул күндү, ушул майрамды уюштурган жаш балдар, жигиттер, кыздар ушулар болот. Кол чаап койсоңуздар, биздин волонтерлор, биздин команда бул кыз жигиттер акчасыз өздөрүнүн ыктыяры менен ушул салтанатты уюштурушту. Мен жөн гана дем күч берип, жардам берип койдум. Чыныгы уюштуруучулар ушулар болот. Кол чаап койсоңуздар, сиздерге чоң рахмат айткым келет. 6 жыл бою менин оң колум болуп келген, менин жөлөгүм болуп келген ушул жигит кыздар, чоң рахмат сиздерге дагы. Сиздерге ийгилик,
дагы көптөгөн жеңиштерди күтөбүз. Биздин баатырлар, биздин спортчулар эч темкеге карабастан сиздер бизди сүйүндүрүп жеңишке жетип келатасыңар. Биз аракет кылабыз. Биз өзүбүз болсо дагы силерди колдоого аракет кылабыз. Мындан ары финансылык жактан дагы колдоого дагы аракет кылабыз. Биздин Кыргызстандагы меценаттарды, бизнесмендерди биз менен иштөөгө чакырып кетет элем. Себеби дегенде биздин проект, биздин салтанатына өзүңөр көрүп жаткандай социально благотворительный проект болуп эсептелет. Ошондуктан бизди колдогон бүгүнкү биздин партнерлорго, биздин медиа өнөктөштөргө Үмүт Мукамбет, Алтынбек Жумаев, Үмүт Мукамбетова, Дина Маслова жана көп башка биздин колдогон журналисттерге чоң рахмат айткым келет. Ошондуктан мен аябай бүгүн толкундандым. Биз февралда өткөрүп калдык, январда өткөрө турган иш-чараны. Кудай буйрса, эмки жылы январда өткөрөбүз, жана көп деген акчалай сыйлыктарды тапшырабыз деген чоң үмүтүм бар. Чоң рахмат. Динара Орозбаева жана анын командасы кол чоолор болсун. Чоң рахмат. Мына Расул Мырза, Ақтілек айым, ушинтип Sport Awards 2019 мыкты спортчуларды аныктадык. Бул жерде залдын көбүлө эң мыкты спортчулар. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Дайыма Кыргызстаныбыздын желегин желбирете бериңиздер. Кыргызстандын каймактары, кыргыздын намыстары, бүгүнкү алган сыйлыгыңыздар кут болсун. Мындан кийин дагы сиздерден ала тоодой жеңиштерди күтүп калабыз. Урматтуу спортчулар, спорт жылдыздары, спорт бул жашоонун, ден соолуктун гана булагы эмес, бул биримдик менен ынтымакты жетелеген бийик нерсе. Ошондуктан спортту сүйүңүздөр, спорт менен болуңуздар. Дагы бир жолу Sports Awards 2019 сыйлык тапшыруу аземине келип, атайын убактыңыздарды арнап, ушул жерде келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биздин ардактуу меймандарга, ошондой эле спорт сүйүүчүлөрүнө, машыктыруучуларга, федерациянын президенттерине, өкүлдөрүнө жана 2019 жылы эң мыкты аталган спортчуларга ийгиликтерди 2020 жылда дагы каалайбыз. Бар болуңуздар. 2019 Sport Awards жабык деп жарыялайбыз.